бүгүнкү күндөгү ушундай эркин басма сөздүн угур акыбалына баары бир мындай чоң залакасын тийгизген ошо мурдагы президенттер Атамбаевдин деле, Жээнбековдун деле мүнөзү бар го деп ойлойм. Раматтылык Табылды Эгембердиев агайыбыз ал аябай катуу сындачу бийликте. Бирок эч бир жолу ал кишинин жеке беделине шек келтирген эмес. Ал саясий көз карашын башка каталарын шылдыңдаган, бирок өзү баягы жогорку середе калган. Ошон үчүн анын сынын уккан кишилер дагы аны менен учурашканда татынакай эле кучакташып учурашчу. Путиндин көз карашы чагылдырылган орусчалык каналдар биякта басымдуулук кылат экен. Ошондуктан түшүнбөй алар далай жөнөкөй карапайым көрөрмандар Путин туура эмес саясат жүргүзүп атат дебестен, ал тим эле дүйнөлүк жылмооздарга каршы жалгыз чыккан мындай Илья Муромец турбайбы деген сыяктуу кабыл алып атышып эле. Бирок аймак согуш жүрүп аткан аймак Украинанын ичинде болуп атат. Талкаланып аткан шаарлар Украинанын ичинде болуп атат. Ал жөнүндө түшүнүк көбүндө жок экен да. Саламатсыздарбы? Политклиника медиасын тет-а-тет берүүсүндө тарых илимдеринин доктору, профессор, журналист, публицист Тынчтыкбек Чоротегин кош келипсиз биздин студияга. Саламатсыздар. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Тынчтыкбек мырза, бүгүн биз ушу эркин маалымат каражаттары, алардын бүгүнкү күндөгү орду, анан тарыхый аспектиде дагы карап көрсөк. Сиз кесибиңиз боюнча тарыхчысыз, бирок коомчулукка журналист, публицист катары таанымалсыз. Ушул тарых менен журналистиканы кантип байкалыштырып алып кеттиңиз? Журналистикага келүүгө сизге эмнелер түрткү болду? Абдан жакшы. Абдан сонун суроо экен. Айгүл, биринчиден кээ бир кесиптер бар, универсалдуу болгон. Ошол эле журналистиканын тарыхын иликтейм десеңиз, сиз да тарыхчы болуп каласыз. Музыканын тарыхын иликтеген музыкант ал да тарыхчы болуп калат. Ошол сыяктуу эле журналистикадагы көп тарамдуу адистерди өзүндө чакырган кесип болуп саналат. Анан биз публицист катары кээде өзүбүздүн юмордук аңгемелерибизди жазып, ошо кыргыз журналисттердин арасына биринчиден мен окумуштуу тарыхчы боло электе аралаша баштаган десем болот. Орто мектепти окуп жатканда Нарын облустук радио үйү бар эле. Ошол жерде Абдыкалык Чоробаевдин Жомарт Чоробаев деген уулу, акын уулу иштечү. Ал кээде бир-эки кабарды окуганга чакырып калган учур болгон. Анда мен Нарын шаарында Токтогул атында мектепте окуп аткам. Көрсө ошол учурда бул жерде Бишкекте деле мындай жеткинчектерди чакырышчу турбайбы. Ошол сыяктуу анын облустук бир жөрөлгөсү бар эле. Анан студент кезде ар кандай басылмаларга кээде кабар жазып, кээде ушундай репортаж жазып кызыгып жүрүп атүгүл кыргызча эле жаза бербейин деп ошол кезде Комсомольский Киргизиге, кийин Слово Кыргызстана, мурда Советская Киргиз эмес беле, ошого дагы орус тилинде жазып көрдүм да. Анан өзүм кыялымда жазуучу болоюн деп ойлогом. Бирок экинчи дагы бир жүрөгүмдөгү нерсе ошо тарых болчу. Анан тарых факультетинде окуп жүрүп биз далай саясатчылар, ошондо айрым марксисттер деле бир эле учурда журналист болгондугун биз окуп көрдүк. Анан журналистика кесибине мен кантип мындай удаа үйрөнчү катары аралашып кеткенимди өзүм деле билген жокмун. Айрымдар ойлошу мүмкүн, азаттыкка келгенден тартып эле журналист болгон экен деп. Жок, ага чейин эле мен баштаган экем. Өзүбүздүн мыкты студенттер бар болчу, Агалбек Акунов сыяктуу
алар жөнүндө жакшымын атайын кабарларды кээде. Мисалы үчүн Пекский листок деген гезиттин бир мааракесине байланыштуу бир макала даярдасам, ал Токтобай Мүлкүбатов агайыбыз, алда тарыхчы журналист да, Ленчил жаш гезитинде эле ошо кишиге жолугуп ал жарыялап берген да. Ушул сыяктуу албетте телчиккен учурлар ошо жаш кезимде, студент жана студенттен кийинки кезимде мындай удаа жүрүп отурду дейм. Анан акырындап мен көбүрөөк тарых илимине байландым. Ага чейин юмордук аңгемелер чыккан учуру болду жыйнактарга. Бирок азыр көбүрөөк илимий стилде сүйлөп калгандыктан мен көркөм адабиятка алакам азайды. Журналист катары, мисалы үчүн журналисттин көп тарамдары бар. Оперативдүү кабарды билдиргендер бар. Анан кайсы бир окуяга карата сереп жазгандар дагы бар. Сереп жазгандарга азыр биз өзүңүз көбөлүп атасыздар. Мультимедиа доорунда, интернет доорунда журналисттик диплому жок эле далай кишилер блог жазып, өздөрүнүн кабарларын учкул деңгээлде элге жеткирип, атүгүл өздөрүнүн ойлорун, мындай анализ берген маалыматтарын таркатып жатышат да. Мына ушул учурда мен башкаларга дагы кайрылат элем, замандаштарга. Бул көп тарамдуу эмгекте биз агартуучулук менен да алектенишибиз керек. Журналистика бул агартуунун дагы бир тармагы деп эсептейм. Ошо бүгүнкү күндө жалпыга маалымдоо каражаттарына, айрыкча эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына мындай басым күчөп жатат. Сиз болсо ошо бир катар жылдары BBC-де, Азаттыкта иштедиңиз. Ошол сиз жетекчи да болуп иштедиңиз. Ошол сиз иштеген жылдары ошондой кандай басым, кысым болду эле? Анан сиздер ошону кантип жеңип чыгып, маселени кандайча чечтиңиздер эле? Абдан жакшы. Кыргызстан Борбордук Азиядагы башка постсоветтик өлкөлөрдөн айырмаланып, ошо 90-жылдан тартып реформа жолуна түшкөн да. Бунун өзү демек сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине карата Кыргызстандагы мамиле коңшу өлкөлөрдөн айырмалуу, мындай жагымдуу мамиле болгон деп айта алабыз. Маселен, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи жолу ушу дал ушул Кыргызстанда орто толкун жана ультра кыска толкун аркылуу азаттыктын берүүлөрүн уктура башташкан. Бул ага чейин кыска толкун менен гана кармашканда. Бул 1992-жылдан кийин башталды. Анан акырындап биринчи президент Аскар Акаев өзүнүн бийлигин чыңдаганга аракет кылып, сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги ага тоскоол боло баштаган учур өзгөчө биздеги мисалы үчүн Барскоондогу цианид кырсыгын чагылдырганда, Үзөңгү куш чек ара маселесин чагылдырганда, андан кийин Акс окуяласын чагылдырганда, өзгөчө 2005-жылы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар жөнүндө чагылдырганда, албетте аларга айрыкча эле сезилди да. Анан ошол 2005-жылы февраль айынын акырында, 28-февралда бул Аскар Акаевдин бийлиги Кыргызстандагы азаттыктын орто толкундагы, ультра кыска толкундагы берүүлөрүн таптакыр токтотуп салышты. Мына ушундай бир учурлар болду. Ошо 24-февралда. Анан баарынан кызыгы 28 күндөн кийин бизде элдик инкылап болду. Анан ошо инкылап болгон эле кечинде кайра азаттык кеңири берилип калды. КТР дароо түз бере баштады биздин берүүнү. Ушул сыяктуу бир окуя кийин Курманбек Бакиевдин учурунда да болду. Башында ал дагы сөз эркиндигине мүмкүнчүлүк берген, азаттык менен жакшы иштешкен алар деле. Анан канчалык авторитардык бийлигин бекемдеген сайын биз кайрадан ушундай объективдүү калыс берүүлөр аркылуу жолтоо боло баштаган учур болду да. Анан
Оболу алар биздин мурдагы демократ чыган журналисттердин бири Мелис Эшимкановду КТРга келип туруп, ыңгайсыз суроолор менен Азаттык плюсту чыгарбай коюшту. Бирок дагы эле берки радио аркылуу чыга бердик. Кыргызстанда бир катар жергиликтүү шериктер аркылуу дагы Азаттык чыга берди. Андан кийин кайрадан алар бүт Кыргызстандагы шериктердин баардыгын күчтөп эле токтоттуруп салды да. Ошондон кийин 28 күндөн кийин бизде экинчи элдик инкылап болду. Бул 2010 жылдын 7 апрелиндеги. Бул эми жөн гана мындай дал келүүчүлүк да. Сөзсүз эле Азаттыктан кийин ушундай болот деген нерсени айткым келген жок. Бул күлкүлүү гана нерсе. Бирок эң башкысы бизге мындай өздөрүнүн мындай укуктары бузулган учурларда Азаттыкка көп кайрылышчу дагы. Анан бийликке келип алгандан кийин анан өздөрүнүн көмүскө иштери пайда боло баштаса, ошолорду элге жеткирбеш үчүн Азаттыкты кайрадан кысмакка ала баштаган учурлар болгон. Бул мисалы үчүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда да байкалды. Ал түгүл ал ошо буга чейин жөн гана толкундарды, жергиликтүү толкундарды тартып алып жүргөн учур болсо, Атамбаев биринчи жолу ошол Азаттыктын эсебин жаап салган сыяктуу бир бюрократтык жолдорго барды. Андан кийин азыр ал өзүнүн катасын түшүнүп жүрөт. Өзүнүн катачылыгын ал мойнуна алгандыгы менен дагы биз ага тиги сөзсүз мындай калыс сөзүбүздү айтышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндөгү ушундай эркин басма сөздүн угур акыбалына баары бир мындай чоң залакасын тийгизген ошо мурдагы президенттер Атамбаевдин деле, Жээнбековдун деле мүнөзү бар го деп ойлойм. Анан өзгөчө азыркы учурда түз эле Азаттык эмес, башка дагы эркин басмаларга ушундай кине коюп кысмактоо аракеттери болуп жатпайбы? Мунун өзү мындай химияда лакмус кагазы деген түшүнүк бар. Лакмус кагазы аркылуу баягы элементтин бир жаңы касиетке өткөндүгүн мындай тастыктаса болот дегендей, азыр биз дагы ошо авторитардык режимге кире баштаганыбызды ушул соңку учурдагы Азаттыкка мындай жөнсүз кодулоо сыяктуу аракеттер көрсөтүп турат. Мындай түздөн түз караганда Азаттык медиа кыргыз тилинде жана кыргызстандыктар үчүн орус тилинде материал даярдайт. Алар эч кандай катачылыкка жол койбогондугу белгилүү да. Ал эми Азаттык үналгысына такыр баш ийбеген, жалпы эле эркин Европа Азаттык радиосунун алкагындагы «Настоящее время» деген берүү бар. Ошо берүүдө бир жаңы Баткен окуяларында баягы тажиктердин жоочулары бизге кол салып кирбедиби? Согуш аракеттери Кыргызстандын ичинде жүрүп атты. Ошол учурда чагылдырганда бул Дүйшөмбү шаарындагы бир кабарчыга үн берген, Кыргызстандан 3 башка кишиге үн берген. Бизде көбүрөөк Кыргызстан чагылдырылып аткан болчу да. Бирок эмне үчүн ушу Дүйшөмбүгө үн берилди деген сыяктуу кине коюлду да. Эми мен «Настоящее время»нын алкагында иштебеген киши болсом дагы мен дароо бир кызык нерсени айта кетейин. Жакында Франция менен Англиянын футболчулары эл аралык таймашта бир кызык натыйжага түшүп келишти да. Француздар жеңди, берки англистер жеңилип калды. Анан мен BBC-нин англис тилиндеги берүүсү кантип баштаар экен деп ошо карап турдум да. Чү дегенде эле алар шаан шөкөткө бөлөнүп, ушундай куштарланып, ырдап, жыргап жаткан француз күйөрмандарын көрсөттү. Айрым бир өлкөлөрдө эмне үчүн силер мындай душман болуп аткан жакты биринчи сүйлөттүңөр дегендей айтышат эле да. Көрсө биз цивилизациянын азыркы деңгээлин азыр дагы алигиче жакшы андабай жаткан экенбиз да. Иш жүзүндө
баягы калыс берүү, эки тараптуу берүү деген ошол ар бир тараптын өкүлүнө сөз берүү дегенди түшүндүрөт. Ал өз тарабынан балким туура сөз айтышы мүмкүн, туура эмес сөз айтышы мүмкүн. Анын баардыгын эл салыштырып талдайт. Талдоо мүмкүнчүлүгүн биз элге берип жатабыз да, жалпы калайыкка. Мына ушул сыяктуу мамилени биз башка өңүттөрдөн дагы колдонушубуз керек. Мисалы үчүн кээде мына бул жакта Украинадагы согуш жөнүндө сөз жүрүп атканда көбүрөөк ошо Путиндин көз карашы чагылдырылган орусчалык каналдар биякта басымдуулук кылат экен. Ошондуктан түшүнбөй алар далай жөнөкөй карапайым көрөрмандар Путин туура эмес саясат жүргүзүп атат дебестен, ал тим эле дүйнөлүк жылмооздарга каршы жалгыз чыккан мындай Илья Муромец турбайбы деген сыяктуу кабыл алып атышпыр. Бирок аймак согуш жүрүп аткан аймак Украинанын ичинде болуп атат. Талкаланып аткан шаарлар Украинанын ичинде болуп атат. Ал жөнүндө түшүнүк көбүндө жок экен да. Анан бир Euronews биякта кээ бир жанагы каналдарда Euronews көрсөтүлөт экен. Ушуга да мен ушуга да кичине канааттандым. Анан бир каналынан Freedom деген сыналгы каналы бар экен. Ал Украинанын көз карашын чагылдырган канал да. Ошо кичине мындай тең салмак берип жаткандай да. Бирок көпчүлүк учурда ушундай эл аралык саясаттагы, Кыргызстандын ички саясатындагы, чөлкөм саясатындагы тең салмактуу маалыматтарды чынында Азаттык, BBC, Deutsche Welle сыяктуу бир кадыр бартуу эл аралык каналдар уюштуруп жатышат, Euronews сыяктуу. Биз Кыргызстандагы калайык ошо ар тараптуу үйрөнүп, анан өзүбүз чечишибиз керек. Бизге кимдир бирөө өзүнүн оюн таңуулабашы керек. Ошон үчүн каалайбызбы, каалабайбызбы, башка тараптын дагы пикирин уга жүрүшүбүз керек да. Сиз ушу жакында Табыл Дегенбердиевдин кечесинде министр Алтынбек Максутовго кайрылып, азаттыкты жабуу оюңуздан, ниетиңизден кайтыңыздар деген сыяктуу айттыңыз да. Эми ошол сөздү угуп калышабы, кандай аракет болушу мүмкүн? Ушул жакында мына басма сөз мыйзамына байланыштуу дагы бир катар журналисттер, укук коргоо уюмдары, жарандык коомдордун өкүлдөрү байма-бай жыйын өткөрүшүп, ушу бийликке кайрылышты. Ошо азаттык боюнча да, башка маселелер боюнча да ушу чектөөлөрдү токтотолу депчи. Себеби бизде Конституцияда деле Кыргызстан демократиялуу өлкө деп жазылган, баш мыйзамыбызда сөз эркиндиги жана басма сөз эркиндиги жөнүндө тастыкталган, анан цензура жок деп турат да. Мына ушул кырдаалда жанагы аткаруу бийлигинин жүргүзүп аткан иштери албетте чекилик. Бул жеке менин пикирим эмес, ошондой коомдук уюмдардын да пикири дал келди да, жарандык коомдун. Эми менимче дагы эле Кыргызстан башкалардан айырмаланышы мүмкүн. Азыр Садыр Жапаровдун өкмөтү менимче баягы бир кезде Атамбаев кайра туура эмес кылыптырмын деп токтоткон сыяктуу эле токтотот го деп азырынча үмүттөнөбүз. Бирок ушул күндөрү алар изилдеп жатканын, үйрөнүп жаткандыгын билем. Себеби басма сөз жөнүндөгү мыйзамды деле ал кайра элдик коомдук талкууга коюп талкуулап жаткандыгын өзү дагы бул сөзсүз эле авторитар режимге түшүп кеттик дегенди билдирбей, кичине коомчулук менен дагы эсептешели деген жишаананы көрсөтүп атат да. Ушул сыяктуу жишаананы биз азаттыктан дагы алар көрсөтүшү деп аларга үмүт эле кылбастан чакырык да жасаар элек. Сиз ушу сөз эркиндигинин, демократиянын башатында турган адамдардын бирисиз. Ушул кезде мисалы Абсамат Масалиев жетектеп турган мезгилде Компартияны сиздин ушул бир айтканыңыз бар эле да, кантсе дагы ошондой сүйлөшүүгө келип, баягы башка тараптын сөзүн угат экен депчи. Азыркы жетекчилерден дагы ошону күтүп турабыз да. Албетте. Ошо Абсамат Масалиев агай жөнүндө биз жакшы эскере кетиш керек. Албетте аны сындаганда
биз Кремльде эле карап тура бергендиги үчүн сындаганбыз да, бир аз эскичил коммунисттик көз карашы үчүн сындаганбыз, бирок жеке өзү жемкор эмес болчу, таза киши болчу да. Анын дагы бир жагы өзү тубаса өзү либерал киши экен, себеби биз 90-жылы февралда коммунисттик лидер катары аны чакырып, жаштар ошо КДК түзүлө элек кезде аны менен саясий дебатка чыкканбыз. Ошондо өтө ачуу сөздү, мындай интеллектуалдык жол менен айтылган ачуу сөздү өзү угуп, аралашып отуруп кетти. Кээ бир башка өлкөлөрдө бизди ал жыйынга жеткирбей эле камап салышы мүмкүн болчу. Анан 90-жылы 1-майда дагы биз альтернативалык ата-анаштык демонстрация деп чыкканбыз. Башкалар коммунисттердин кызыл желегин көтөрсө, биз көк асабаны көтөрүп демократия болсун деп көк мындай тасмага жазып сөздөрдү ушундай чыктык да. Биз деле ошо качан камаар экен дегендей дагы чочуркоо менен өттүк, бирок барган жок. КДКнын жанагындай уюштуруу жыйыны 90-жылы 25-26 майда Бишкекте болду. Ага да кедергисин тийгизген жок. Анан баарынан кызык, саясий ачкачылык кылып, аны кызматтан кетүүсүн талап кылып, биз дагы үйдүн алдында турдук да. Ошондо ал жанагы шайлоого мүмкүнчүлүк берди. Шайлоодо кандай болгондугун билесиз да, 3-чү гана айлампада капысынан Аскар Акаев жеңбеди. Биринчи, экинчи айлампаларда таптакыр башка кишилер болду. Биринчи айлампада Апас Жумалов экөө мындай ит жыгылыш болуп, баягы тиешелүү добушка жетпей калышты. Кийин 95-жылы президенттикке талапкер катары коюп калды өзүн. Ошондо Абсамат агай менен жолугуп, биз сизге каршы ушундай саясий ачкачылыкка чыкканбыз дедим да. Билем, аларды билем деп, анан абдан жакшы сүйлөшүп турдук. Мындай кийин дагы аны эптеп мындай грант бирдеме менен өзүнө имерип сатып алганга аракет жасашты кийинки президенттер. Бул бирок өзү так бойдон, таза бойдон өтүп кетти да. Бизге ушундай саясатчылар керек. Көз карашы балким айырмалуу болушу мүмкүн, бирок башка көз караштагы кишилерге да сый мамиле менен кылып, реформа жолу менен коомду өзгөртсө, анда эч кандай инкылаптын кереги жок. Жөн гана коом өзү ичинен бардык бала элерин баарын жоюп, өзүнөн өзү тазарып чыга келет. Ошол кезде анан кийинки мезгилде ушу эки жээкте, эки башка көз карашта турган адамдар кандайдыр маданияттуураак бири-бири менен акылга келишип, ортодо диалог кылып, ошондой болгондой сезилет да. Азыр болсо жалаң эле журналисттерди эмес, ошолорго блогерлерди да кошуп, анан фейктер кошулуп, троллдор дегендер кошулуп, баары мындай аябай ылдый деңгээлге, төмөнкү деңгээлге түшүп кеткендей болот да. Мына ушул нерседен кантип арылыш керек? Троллдорду колдонуу сыяктуу нерселерди Кыргызстанда гана эмес, башка жактарда дагы көрдүк. Орусияда өзгөчө ушундай ыплас жол менен троллдорду колдонушат. Атүгүл башка өлкөлөрдөгү шайлоолорго кийлигишкенге да атай троллдордун фабрикасын түзүшкөн учурлар бар да. Авторитарлык режимдер ушундай кылышат. Алар көбүнчө ушу тролл үчүн маалыматтарды жайылтканда саясий жактан сабатсыз кишилерди жыйнап алышат, акчасын жакшы төлөп берип коет. Аларга баары бир бийликке ким келет. Алар иш кылып жанагы тапшырыкты аткарып жүрө берет. Бирок ошол учурда дагы биз интернетке ого өтер терең аралашып, өзүбүздүн саясий сабатыбызды көрсөтүш керек. Кээде ошо троллдор менен урушуп атканда деле кээ бир мындай аттуу баштуу кишилер ошолордун деңгээлинде мындай сөгүшүп жазыша кеткендерин көрүп мен кейим. Эч качан ал деңгээлге түшпөш керек. Троллдорго каршы мыйзамдуу жол менен дагы күрөшүш керек да. Ал жол өзүң тарабыңан эч кандай мыйзамсыз бир сөздөргө, ишараларга жол койбостон дайыма калыс так маалыматты, анан ынанымдуу маалыматты берүү аракети да.
троллдор деле алар бүт бардыгын өзүнө багындыра албайт. Жөн карапайым деген кишилер дагы чындыкты көксөшөт да, ошондой троллдордон жадап кетишет. Анан жакында бир депутат айтат дейт, жанагы TikTok'ту мындай тыюу салып коелу, себеби анын маалыматтары жаман болуп атат деп. TikTok платформа катары эч кимге мындай жамандык алып келбейт. Тескерисинче биз өзүбүз TikTok'ко көп жакшы маалыматтарды өзүбүз жүктөшүбүз керек. Ал эми сиз бир жакшы сөз айттыңыз, мындай баардык жагынан мындай мунасага келишип, интеллектуалдык деңгээлде өз ара мамиле бийлик жагынан да, оппозиция жагынан дагы болуш керек. Түгүл оппозицияны бийлик атайлап чыңдашы керек коомдун кызыкчылыгы үчүн. Мына ырахматтуулук Табылды Эгембердиев агайыбыз ал аябай катуу сындачу бийликте. Бирок эч бир жолу ал кишинин жеке беделине шек келтирген эмес. Ал саясий көз карашын башка каталарын шылдыңдаган, бирок өзү баягы жогорку середе калган. Ошон үчүн анын сынын уккан кишилер дагы аны менен учурашканда татынакай эле кучакташып учурашчу. Азыр ошондо саясий оппоненттер менен иштешүү деп айттыңыз да, азыркы саясий оппоненттер мисалы камалгандардын арасына ошол эле журналисттер Айданбек Акматов деген жүрөт, башка саясатчылар. Анан ошо мунасага келүү боюнча булардын айыбы деле андай далилденип берилген жок. Ошо эми болсо жашыруун деп болуп атат да. Ушул жагынан кандай аракеттер болушу керек? Бул боюнча эл аралык коомчулуктун деле өтүнүчү бар, жарандык коомдун өтүнүчү бар. Бир эле маселе керек мындай. Жанагы абактын эшигинин сыртынан жапкандагы ачкычы кимдин колунда? Ошол ачкыч менен ачып эле бошотуп коюш керек, себеби алардын чынында күнөөсү жок. Алардын жарандык эрки демилгеси менен чын эле бийликтер жасап аткан ишке өзүнүн нааразылыгын билдирип, өз көз карашын айтып чыгышты, Кемпир абад боюнча, башка маселе боюнча. Анан акыры Өзбекстан менен жанагы чек ара маселеси жогорку деңгээлде чечилди. Мына ушундан кийин эгерде ошо азыркы президентке анын жакын тегерегиндегилер туура мындай кеңеш беришсе, ал дароо эле ушул бейгүнөө абакта жаткандардын баардыгын эч кандай шарты жок эле чыгарып койсо, бул ал тараптан жасалган биринчи иш-чара болмок. Бирок абактан чыгарып атып эч кимден ал мындан ары оппозицияга кирбе деп дагы талап кыла албайт. Бул саясаттагы эркиндик, ал эч бир атуулдан жанынан ал көз өтмөйүнчө алынып салынбайт. Ошон үчүн бул жерде жөн гана мындай кайрымдуулук, гуманизм эле эмес, бул жерде демократиялык талап да жатат. Себеби мен жеке өзүмдүн түшүнүгүмдө дагы жанагы абакта жаткандардын эч кимиси менимче мындай саясий бир максатта төңкөрүш жасайлы деген сыяктуу бир урандарды чакырышкан эмес. Алар тек гана айкындуулукту талап кылышкан. Ошон үчүн алардын сот иштеринин тымызын деңгээлде өткөрүлүп жатышынын өзү дагы ого бетер коомчулукта шектенүүнү жаратат да. Себеби мындан да тымызын, мындан да коркунучтуу бир маселелери бар деп коелу да. Андай маселелерге бул абактагы оппозиция өкүлдөрүнүн эч биринин тиешеси жок. Ошо менимче бул түшүнбөстүк болуп жатабы деп ойлойм. Анан азыр бизде сөз эркиндиги деп жатабыз. Сөз эркиндиги эмне менен байланыштуу? Демек, ал кайсы бир өңүттө өзү бийликтин саясатына макул эмес болсо, ошону ал өзүнүн жүйөсүн айтып эркин сүйлөшү дегенди эле түшүндүрөт. Ал жүйөсүн айтып сүйлөп атса, дароо эле силер мындай
мамлекетке каршы чыгып атасыңар, төңкөрүш кылып атасыңар деген сыяктуу бир тегилер ойлобогон ниетти жамап туруп камап салыш бул авторитардык гана режимге таандык. Азыр мисалы үчүн Орусияда жаңы мыйзамды токуй башташты да. Эгер мурда мисалы үчүн мамлекетте чыккынчылык кылды деген бир берене бар болсо, азыр аны башкача өзгөртүп жаңы толуктоо кылып мамлекетке чыккынчылык кылуу ниетинде болду дегенди кошуп атышат. А ниетинде болду дегенди кантип далилдей аласың? Эч ким далилдей албайт. Ал оюңда мисалы үчүн ар бир киши өзүнүн оюнда жанагы Султан Сулайман жөнүндө сериалды көрүп, башкаларды көрүп эмнелер кете бериши мүмкүн. Ошо сен ниет кылдың деп туруп эле анан бирөөлөр жазалай берсе, анда мыйзамдын өзүнүн тамтыгы чыгат да. Сөз эркиндиги демекчи, азаттыктын мисалында азыр жабуу жөнүндө аракет кылып атса, мисалы ошол азаттыкка тең таймаша турган башка каражаттар ошо барбы? Ошо азаттыкка тең таймаша турган. Менимче биз эгерде Кыргызстанда сөз эркиндигин ушундай ар тараптуу камсыз кылууга жетишсек, азаттык үналгысы өзүнөн өзү жоюлат. Биз ага жетпей атпайбызбы? Ошого жетүү үчүн эмне кадам кылыш керек? Мисалы үчүн КТРК дегенбиз, коомдук телерадио компаниясы дегенбиз. Атайын ошо коомдук максатта иштешин деп байкоочу кеңешин киргизип ушундай коомго тартууга аракет болгон. Бирок ошол учурда эле Атамбаевдин өкүлдөрү баары бир телефон чалып КТРдин башчысын баягы сен эмнегедир оппозицияга болуп кеттиң, оппозицияны чагылдырба деген сыяктуу көрсөтмө берип турушкан. Мына азыр болсо КТРКны УТРК деп улуттук телерадио компания. Анын артында эмне жатат? Анын артында бул бюджеттен алынып каржыланып жаткан ошол телерадио компания коомго эмес, бийликке гана кызмат кылсын деп ошондой тымызын көрсөтмө жатат да. Сиз байкоочу кеңештин мүчөсү болчусуз? Бир кезде мүчөсү болчумун. Ошондо биз мисалы үчүн Элим Карыпбековдун туура эмес жактарын өзүнө айтчубуз, ошол жерде катуу талкуу кылчубуз. Аны кетирип салганга чоң аракет болуп аткан учурда ал кырсыктап калып гана ошо орунда калган да. Бирок мен айтайын деген ошондой механизмдар жок азыр УТРКда. Демек, бул жагынан биз бир кадам артка кетип жатабыз. Бир нерсени түшүнбөй атышат. Мисалы үчүн ошол эле BBC ал өкмөттүк бюджеттен алынат. Атайы азаттык эле эмес. Азаттык болсо Конгресстен алынып, Американын Конгрессинен, парламентинен. Берки BBC дүйнөлүк кызматы болсо Британиянын тышкы иштер министрлиги тарабынан каржыланат. Бирок алар каржыланып жатканда силер коомдук болгула деп атат. Биздин өкмөттүн саясатын жүргүзбөгүлө деп атат. Биз өзүбүздү жүргүзөбүз. Силер баардыгын ар тараптуу чагылдыргыла деп. Мына азыр мен Чехияда да болуп туруп калбадымбы? Чехиянын сыналгы каналы, мисалы үчүн премьер-министр бир жака барып бир жанагы ишкананын ачылышына катышып отурбайт. Ал премьер-министрдин иши эмес. Сырттан автобус келсе, премьер-министр чуркап барып ачкычын алып отурбайт. Ал да премьер-министрдин же башка министрдин иши эмес. Алар өздөрүнүн ишин жасайт. Анан аларга карата сын пикири болсо, ошол күнү дароо берилет. Себеби алар чех журналисттери бийлик эмес, коомчулукка кызмат кылып атат. Бийлик дагы коомчулукка кызмат кылып атат. Биз ошондой түшүнүп алганбыз да, коомчулук бир жакта калып эле жана ал жөн эле салык төлөй берген бир мындай масса катары карап. Негизги бийлик элде деген Конституциянын сөзүн унутуп калып атабыз дагы. Убактылуу 5 жылга же 6 жылга шайланган кишини биз таптакыр эле алтын ыйга айландырып салатабыз. Жана индиялык ыйык уйлар бар го, ошо сыяктуу. Антпешибиз керек. 6 жыл ал элге кызмат кылыш үчүн келди. Демек, элге кандай кызмат кылып атат? Аны чагылдырыш үчүн анын сындаган кишилерди да сөз обого чакырыш керек да эфирге.
Мына ошол жагын түшүнбөй бизде ЭЛТР дагы, КТРК дагы саясий жактан берүүлөрдү уюштурганда бир тараптуу берип аткан ушул. Ал жакта абдан көп таланттуу журналисттер бар. Азыр эле могу цензуралык көзөмөл, тымыздын көзөмөл жок болсо, азыр эле татынакай алар деле азаттыктын деңгээлиндегидей өнүм бергенге даяр. Маселе демек биздеги ошолорго цензура таңылып аткан режимдин өзүндө. Сын көз карашты, сындаган материалдарды берип койсо эле алар патриот эмес, кыргызга кызмат кылган жок деген кенелерди коюп атышат да. Бул жагынан оюңуз кандай? Мисалы үчүн бир кызык, мына Трамп президент кезинде аны аябай сындап чыгып катышты да. Ал ушунчалык жини келип CNN сыяктуу каналдардын баардыгын эл душманы деп көрсөткөнгө аракет кылып атты. Бирок алар жабылган жок да. Ошол сыяктуу биз канчалык эркин медиа өкүлдөрүнө ошундай мүмкүнчүлүк берсек, мына азыр Али Токтакынов иштеп жатат, Темиров Лайф берүүсүн токтото алышкан жок. Темировдун өзүн депортация кылса эле Темиров Лайф жоголуп калабы? Мына Азаттыктын өзү дагы бул жердеги бюросуна ушундай запкы көрсөтүлүп аткан учурда Азаттыктын өзү иштеп атат. Мисалы үчүн эң чоң мамлекеттер Кытай, Орусия, андан кийинки бери жактагы Иран деле ушундай кээ бир Азаттык сыяктуу чет өлкөлүк калыс ушундай маалымат каражаттарына бөгөт койгонго аракет кылышты. Бирок азыр VPN деген сыяктуу башка каражаттар менен эл ого бетер көрүп атышпайбы? Мына Азаттыкка каршы бөгөт кылып атканда мен Азаттыктагы иштеп аткандардан сурадым. Бизде Instagram жана башка платформалар аркылуу ого бетер көбүрөөк көрө башташты. Жанагы менимче биз TikTok ушул сыяктууларды дагы өзүбүз мындай калыс маалыматтар менен, мазмуну менен, контенти менен аны өзүбүзгө баш ийдирип иштетишибиз керек. Бир кызык сөз. Мисалы үчүн жаштардын, кичинекей балдардын берүүлөрү жок. Койсоң эле орусча, англисче сүйлөшөт. Мультфильмдер ушундай деп жатышты эле. Азыр кыргыз тилинде ушундай кичинекей балдар үчүн бир берүүлөр даярдап аткан бир чакан компания азыр канча бир нече ондогон миллион көрөрманга ээ болуп бар. Кыргыз тилинде жаратып атышат. Демек жазса болот экен да. Ошондуктан Азаттыкты бөгөттөө жөнүндө ойлобостон тескерисинче жана сиздин сурооңузга башка үмүттөн айтайын. Азаттык сыяктуу иштей турган ошого мүмкүнчүлүгү бар жергиликтүү журналисттерге жана медиа өкүлдөрүнө шарт түзүш керек. Анан мен ушундай пикирге мурдатан келин, мына кыргыз туусу ошол Слово Кыргызстана жанагы ЭЛТР, КТР ушул сыяктуулардын баардыгын эркиндикке кое бериш керек. Коомдук сыналгы же коомдук эст катары иштешин, каражатын өздөрү табышсын. Бир аз аларга тиги айрым баштооч учурда каржылык көмөк берип атканда дагы доомат кылып бербестен, биз акча бердик, эми бизге биз каалагандай сүйлөгүлө дебестен, бул эркин болушуңар үчүн акча деп бериш керек. Мына азыр жанагы азыркы Джо Байдендин туура эмес иштерин деле Азаттыкта сындаган материалдарды көп эле угуп атабыз. Британиянын өкмөтүнүн туура эмес жактарын деле BBC өзү чагылдырып атат. Ушул сыяктуу эле асман түшүп кетпейт. Өздөрү жөнүндө сын пикирди угушу керек. Ал эми туурап сын пикир болуп атабы же курулай доомат болуп атабы, бул башка маселе. Мына ушуларды мындай жөндөй үчүн атайын мыйзамдык эрежелер бар. Калп сөз айтсаң, калп маалымат берсең, анда ошо жалган маалымат үчүн жооп берип калышы мүмкүн. Туура маалымат берип атсаң, эмне үчүн ушу туура маалыматты эки тараптуу кылып камтып берип атасың деп мындай айыптаганын өзү күлкүгө келерлик болуп атпайбы? Азаттык медиасы ушу жакында 70 жыл болот экен. Ушул сиз алгачкы жана Прага кеңсесинде алгачкылардан болуп иштедиңиз беле?
ошол кездеги мындай жакшы эме жолугушуулар жөнүндө бир аз айта Абдан кетсеңиз. жакшы. Сиз абдан сонун маалыматты бериңиз. Азаттыкка 70 жыл болуп атат. Мен быйыл сиз 18десиз, мен 63дөмүн. Демек, мен төрөлө электе азаттыкты баштаган кишилер жөнүндө айта кетелик. 1953 жылы марттын башында Иосиф Сталин дүйнөдөн кайтты. 1953 жылы 18 мартта биринчи жолу Кыргыз үнү азаттыкта чыкты. Биздин биринчи баштоочубуз, башатыбызды түзүп берген киши ал атактуу Азамат Алтай. Кудайберген Кожомедиев, ошо Ысык көлдүн тоң жергесинин кулуну болот. Экинчи дүйнөлүк согушта ал туткунга түшүп калып, андан кийин качып баягы француздардын арасында дагы баягы антифашисттик топто болгон. Кийин ыктыяры менен бул эл жерине келатканда атай эскертишкен. Кайтып бараткандарды булар уур токмок салып түз эле Сибирге айдап атат деп. Ишенбей келатса чын жолдон эле сабай баштап булар. Анан ошондо кайра эптеп бир качып калып, кетип Францияда калып, Францияда эми бизде ушундай көп качкындар көп эле болду да. Азамат Алтайдын бир айырмасы ал баардык жакта Кыргыздын үнүн билдирген, интеллектуал деңгээли эч бөксөрбөгөн, изденген киши болгон да. Азаттыкка чейин эле ал Францияда ошол кездеги эмиграциядагы оппозициянын өкүлдөрү менен жүрүп, орус тилинде да макала чыгарган. Александр Бениксен сыяктуу мыкты окумуштууларга кыргыз, казак, өзбек тилиндеги адабияттан которуп берген, илимге аралашкан. Ошондой эле Кенизгилдин өзү менен жолуккан, Мустафа Чокайдын жесирине Мария апага жолугуп, ага Мустафа Чокай жөнүндө эскерүү китебин даярдаганга жардам берген көп тарамдуу киши болгон. Түрк тилиндеги журналдарга да катышкан. Анан ошол учурда азаттык ачылып калып атат да, аны тандап алышкан. Бирөөлөр айтат, Азамат Алтай ошо фашисттердин тарабында болуп, курал кармап согушкан деп. Эгер андай болсо, ал азаттыкка алынмак эмес. Ал катуу текшерилип алынган. Анан биздин биринчи туңгуч кыргыз журналисти катары бул маселен азаттык үналысын түптөдү. Ошон үчүн 1953 жылдын 18 марты быйыл андан бери 70 жыл биз үчүн куттуу маареке болуп саналат. Андан кийин Төнөмүш Жакып уулу деген дагы бир атабыз иштеди. Ал ошо Теңиртоодон 3 ныра айылынан болот. Ал дагы туткунга түшүп калып, анан кийин ошо азаттыкка келип иштеген. Андан ары бул Түркиядан келген кыргыздар иштеди. Мама Шарипказы, Мамат Исагарал, ошо берки Майра Жакып кызы деген Кырым татар тегиндеги жеңебиз. Андан кийин Аким Өзгөн, анан Барпы Арун андан кийин келишти да. Арун Барпы. Ошолор келип, Кыргызстандан биринчи жолу ошо азаттыкка жергиликтүү кабарчы болгон Катар Коңкобаев болгон. 1990 жылдан 91 жылга чейин. Анан ал көп айлык мындай эл аралык тилчилердин, сөздүкчүлөрдүн тобуна Түркияга кызматка кетти. Илимий кызматка. Ошол учурда андан кийин эле экинчи мен болуп калдым. Мен 91 жылдын апрелинен тартып азаттыктын кабарчысы болдум. Маданий, этнографиялык маалыматтарды берген Акматалиев агайды, Амантур агайды баардык мүлдө журт билет. Ал журналист жана этнограф катары тарыхка өзү чоң из калтырган киши да. Балбай Алагушев. Андан кийин башка дагы интеллектуалдар. Жалпысынан бизде Балбай агайыбыз дагы көчкөн, Сактанов дагы көптөгөн мыкты кишилер. Анан азыркы барандуу журналисттерден албетте Нарынаев бар, Эсенбай Нурушев бар. Кишилердин дагы азаттыктагы салымын айтыш керек. Бүгүнкү күндө азаттыкты жетектеп аткан Венера Сагындык кызы англис тилинде эң мыкты сүйлөгөн. Анан ошол уюштуруучулук жактан эң мыкты жөндөмү бар. Аны ошо атайын
атайын эл аралык топ менен иликтеп туруп аны жетекчилик алышкан. Сизден кийин болду. Менден кийин болгон. Анан иши азыркы учурда Азаттык медиа, Кыргыз азаттыгы бүт КМШдагы азаттык кызматтары бар го, тил кызматтары. Ошолордун ичинен эң кубаттуусу, эң күчтүүсү. Анан ошон үчүн бул биздин кийинки, мен кеткенден кийинки кесиптештердин дагы чыгармачыл иши түйшүгү канчалык көбөйсө ошончолук баркы да көбөйдү. Азыр мисалы үчүн Азамат Талтайдын учурунда видео даярдашы деген жок, интернет деген жок эле. Азыр болсо ушу баардык платформада булар ушундай жакшы иштиктүү ушундай кызмат кылып жатышат. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын эгемен Кыргызстан бийлиги эне тилибизде ушундай сапаттуу берүү даярдап жаткан калыс ушул үн алгыга тескерисинче колдоо көрсөтүшү керек. Колдоо көрсөткөндө эле жолтоо болбостон алар чакырса өздөрүнүн турумун, өздөрүнүн идеясын айтып интервью бергенге даяр болуп туруш керек. Ыңгайсыроолор кээде ушундай болуп калат. Бийликтен чакырса макул деп келип эң акыркы мүнөттө келбей коюшат. Тескерисинче келип өзүнүн позициясын айтышы керек. Кээ бир учурда позиция туура эмес кино коюп атса, анысын мойнуна коюш керек. Туура сындап атса, муну эске алабыз деп чыгып кетиш керек берүүдөн. Ал берүү ошондой элдин калыс таразасы сыяктуу эле бир нерсе да деп ойлойм да. Азырынча ушу азаттыктын 70 жылдыгы белгиленген аткан учурда ушундай окуялар болуп атканы бир аз бизди өкүндүрөт. Ушул 18 мартка чейин дагы учур бар. Балким ушул февралдын ичинде эле биздин бийликтер өздөрүнүн мындай турумун жумшартып, калыс мамиле жасай баштаса, анда биринчи ким утат? Бийликтин өзү утат. Анан албетте эл утат. Журналист катары мындай сиздин өмүр жолуңузга да кызыгам да. Ошонун ичинде мындай мен баалаганы тилдерди, көп тилдерди билет экенсиз. Анын ичинен ошо англис тилин жакшы билип, анан англисче китептерди түп нускасынан которгон экенсиз да. Ушул англис тилин кантип үйрөнүп калдыңыз? Абдан жакшы суроо болду. Биз окумуштуу катары бир алектенишибиз керек болду да. Ошондо баардык окумуштууларга, жаш окумуштууларга кандидаттык минимум деп коет. Ошондо чет тилдер жөнүндө дагы сөз экзамен тапшырып, мындай күбөлүк алыш керек деген талап бар да. Дээрлик баардык эле окумуштуулар ошол экзаменден өткөндөн кийин гана жактап атышпайбы. Бирок эмне үчүн алар сүйлөбөйт деген маселе да бар да. Биздин учурда мен англис тилине жазылдым. Чынын айтайын, орто мектептен деле англисче жакшы үйрөнгөн жокмун. Окуу жайга киргенде ошо англис тилинен качып мен орус тили жагына кирип алгам да, жеңилдирээк болсун деп. Анан бирок акыры ушундай француз, немис, англис тилдери боюнча кайсы бирин тандашың керек дегенде мен англис тилин тандадым да. Анда 2 жылдык курс учурунда биздин бир орус эжеке бар эле, мугалим. Өтө принципиалдуу эле. Ал эме талап кылды. Бир англис тилиндеги чет өлкөдө чыккан монографияны, Сальвадор Алленде тууралуу монографияны ошо орус тилине которосуң деп. Анан кеңештерин айтты. Чолуп бир сөздү кубалабастан ошо которуп атканда ошол сөздүн жалпы маанисин ошо англисче сөздүктөн карап тапканга аракет. Болбосо англисче, орусча чоң сөздүктөн карагын деп. Ошондой жолдомо берди. Ошондон мен словардык жанагы лексикалык корду, запасты ошол баягы жаш окумуштуу кезинде үйрөндүм. Мээге термин кирди. Мындай сүйлөшүү жагынан келгенде албетте үйрөнүш үчүн көрсө бири гана китеп жетишсиз болот экен. Китепте бизде учурунда Советтер Союзунун борбору Москва дегенде эле жаттап бериши англисче сүйлөтүп. Аны мен алыс кете албайсың да. Же болбосо Вашингтон Американ борбору деп. Жөнөкөй эле бир маселе.
тетиги тарелканы мага жылдырып коесузбу, тиги кашыкты берип коесузбу деген сыяктуу сөздөрдү үйрөнчү эмеспиз да. Ошентип турмуш тиричиликтик нерсени мен кийин акырындап бара үйрөндүм деп айтсам болот. Кээде ушундай болот. Мына бизде өмүр бою жашап атып окуу китеп жок деп жүрүшпөйбү? Голландия, Жапония, башка өлкөлөрдөн келип эле бир жылда кыргызча үйрөнүп атышпайбы? Кыргызча үйрөнүп аткандарга ким биринчи мындай мугалим болот, ыктыярдуу? Мугалимден тышкары керек болсо үй жайсыз көчөдө селсаяк болуп жүргөн кишилер да мугалим болуп бере алат. Ошо базардагы жөнөкөй чоң энелер, ушундай көчөдөгү чоң аталар, мындай жүргүнчүлөр окутушу мүмкүн да. Ошолордун баардыгын тигилер үйрөнө берет да, бекер үйрөнө берет. Ошентип татынакай бир жылда үйрөнүшөт. Ал үчүн кыргыздын маданиятын кучактап үйрөнүшү керек. Алар мындай ирэнжибей, жипкирбей, өзүн көкөлөтпөй, баягы тең ата үйрөнсө ошондой. Биз да англис тилин үйрөнгөнгө ошол жакшы жардам берди. Фильмдерин, ырларын үйрөнүп, алардын анекдотторун окуганга, жаттаганга мүмкүн болду. Кийин мен бул Ташкент шаарына 2 жылдык илимий стажировкага жибергенде бир эле учурда орто кылымдагы араб тилин үйрөн деп жиберишти. Анан ал араб тили мен үчүн орто кылымдардагы тарыхый булактарды изилдөө үчүн керек болгон. Аны үйрөнүш үчүн мен кошумча башка тилдерди, азыркы түрк тилин, анан өзбек тилин дагы үйрөндүм. Өзбекче жана түркчө сөздөрдө араб сөздөрү салыштырмалуу тазараак сакталган, биз бурук айтып кеткенбиз. Мисалы үчүн бата деген сөз бар. Аны ошол эле сөздү уйгур туугандар патиха дейт. Өзбек туугандар фатиха дейт. Түбү Курандын бет ачар сүрөсү Фатиха. Биздин бата бергендеги деген сөзүбүздүн ал кийин исламдаштыктын дагы эле түрү да. Ошо бата берип атып, ошо Фатиханы окуп коюшту да. Ошондон бата берүү деген кылат. Ага чейин биздин кыргыздын өзүнүн нукара сөзү бар да. Кантип эле ошо исламга чейин эле кыргыз бата бербей калсын? Бар, азыр дагы бар. Азыр Алтай, Хакас элдеринде дагы эле сакталган бул тилек сөзү. Тилегиң айт деген сөз бар эмеспи? Ошол тилегиң. Ошол эле ал да бата берүү. Ал тилек айтып атканда дагы анда деле Теңирге жалынып айтышы да. Ошо сыяктуу сөздөрдү үйрөнгөндө дилиңди да берип маданиятын үйрөнүшүң керек экен. Анан бир кызык окуялар болду. Албетте советтер учурунда азыркы түрк тилиндеги баягы окуу китептер өтө аз, өп-чап болчу дагы. Мен алып Ташкентте окуган түркчө окуу китеп 30-жылдардын жылдардын ичинде чыккан. Аны 92-жылы эгемендик болду, бардым. Мен сүйлөп атам, мени түшүнүшөт, алар сүйлөйт, мен түшүнбөйм. Себеби алар 30-жылдардан кийин Ата Түрктүн баштап берген учурунан кийин бир кызык кубулуш болуп турду. Алар сөздөрдүн баарын жаңылткан. Мисалы үчүн жана бул жалаң түрктөр эмес, башка элдерде да болду. Орустар аэропорт сөзүн чанып, кийин тиги аэроплан сөзүн чанышты дагы, самолет дегенди ойлоп табышты. Чехтер ошо аэропландын ордуна летадло деп мындай уча турган дегендей. Анан учуп чыга турган жерди чехтер летиште деп коет экен. Ал деле мындай учуп чыгат деген, летать деген сөздөн. Түрктөр хавалан дейт, берки уча турганды учак деп коет экен. Ушул сыяктуу сөздөр бизде деле бар да. Мисалы үчүн пилот дебейбиз, учкуч дейбиз. Мына ошон үчүн түркчөнү мен кайрадан 90-жылдарда үйрөндүм, бирок негизин пайдаланып үйрөнүп алгандан оңой эле болуп калат экен. Анан өзбекче, уйгурча, казакча, бир түрк тилинен кийин өтө оңой кетет экен. Татарча азыр татынакай түшүнүп, адабиятын колдоном. Себеби Махмуд Кашкаринин чыгармачыл мурасын үйрөнүш үчүн мен ошо башка тилдерде, түрк тилдеринде дагы, англис тилинде дагы кандай которулган,
туура көтөргөнбү, туура эмес көтөргөнбү, кандай түшүнгөн деп ошону салыштырганга мүмкүн болду да. Ошентип бара киши 1-2-3 тилди үйрөнгөндөн кийин калган тилдер акырындап келе берет. Ошол эле улуу инсандар, тарыхый инсандар жөнүндө Кеннеди, Дэн Сяопин жөнүндө китептерди котордуңуз түп нускасынан. Ошолорду мындай үлгү алчу көп жакшы жактары бар да. Албетте өзгөчө Махатма Гандинин өмүрүндөгү биз үчүн да сабак болчу көп жакшы нерселер бар экен. Мындай бир кызык эле нерсени айтайын. Махатма Ганди бүт баардык Индиянын башка жактарынан алардын элитасын, каймагын чакырып эме уюштурган да, курултай уюштурушкан. Эми айта берели, ошол курултайда ажатканасы да бар экен. Ана ажаткананы колдонуу жагынан келгенде аларда болтибестер деген дагы өзүнчө касталык катмар бар да. Ошолор тазалап коет деп тиги өздөрү жакшы мамиле кылбай, карабай койгон учурлар да бар экен. Башка аттуу каштуу деген курултайдын мүчөлөрүчү, депутаттар. Анан Махатма Ганди өзү тигилердин көзүнчө өзү эми мында Ханзаданың баласы да, принцтин баласы өзү тазалайт экен. Ажатканын өзү тазалап, өзү көрсөтөт экен. Ушундай булардын эмгегин ушундай аяй эле деп. Ушу элементардык нерсе, бирок чоң сабак. Ошентип аларды өзү карапайым кишилердин катарында болуп туруп үйрөтөт экен. Анан дагы бир жагы жергиликтүү элдин турмушун жакшыртыш үчүн, жергиликтүү кол өнөрчүлөргө, вуздарга жардам бериш үчүн ал колунда бар. Британиядан эң модалуу кийимдерди алат. Бирок жөнөкөй кийинет. Ошо атүгүл өзү дагы чыгырыктуу эме бар. Ошо менен кийим тиккенди өзү үйрөнүп, аялын дагы иштеттирип, өзү ошого көнүп, башкаларды да ошого чакырып, анан кийин индиялыктардын көпчүлүгү азыр ошо Махатма Ганди кийгендей кийип жүрүшпөйбү. Мунун өзү чын эле алардын текстил өнөр жайына жакшы таасир берген. Ушу эки эле пикирди айтайын, көрүңүзбү? Эл менен болуш бул эң жогорку сөздү айтып чектелүү эмес, ошо элдин төмөнкү катмарларын кантип чындап мындай козгош керек, ошого байланыштуу. Мына Табылды Эгембердиктин жана жарманы биздин брендке айландырган өзү деле ушул сыяктуу да. Тышкынбек мырза, сизге рахмат айтабыз. Биздин студияга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге. Ушуну менен Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн аяктайбыз. Берүүдө меманда тарых илимдеринин доктору, профессор, публицист, журналист Тынчтыкбек Чоротегин болду. Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып бардым. Бул берүүдө сөз эркиндиги, анын тарыхы, Кыргызстанда демократия жана башка маселелер тууралуу сөз козгодук. Саламатта калыңыздар.